Assalamu алейкум туугандар. Соц тармактардагы жаңы чыгып аткан, сунушталып аткан мыйзамдар боюнча маалыматыңыздар болуш керек. 1-сентябрдан баштап жол эрежесин бузган айдоочуларды токтоткон учурда жол белгилери, жол эрежелери боюнча суроолор болот деп коомчулукка жарыя кеткен. Андан сырткары ошол эле учурда сиз көрсөтүлгөн знактарга жооп бере албай калсаңыз, сиздин айдоочулук күбөлүңүздү алып кайрадан экзаменге жиберет деп дагы жазып коюптур да. Мен жеке оюм боюнча бул мыйзамды өзгөртүш керек. Бул жерде кандай кылып өзгөртөт? Эми аны да машвара кылып кеңешиш керек туугандар. Анткени өтө бир чоң маселе да булчу. Карапайым элди көп кыйнап койбошубуз керек. Бардыгы эле менмин деген адамдар деле мисалы жол эрежесин сактап, юрист болуп, өзүнүн укуктарын билип, ушундай болот. Бирок адам баласы деген ушундай экен, биз адашабыз, милдеттерибизди билбей калабыз. Ошондой учурларда деле айдоочулук көлүктөрдү алып, стоянка кылып машиналарын кайрадан экзамен дей берсе, анда карапайым элге эле кыйын болуп калат. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул мыйзамды кайрадан өзгөртсө керек. 1-сентябрга чейин иштеп чыгылсын деп жазыптыр. Анда өздөрү дагы баягы элге карап дагы өзгөртүлсө керек деген жакшы ойдо турабыз да. Анан негизи биздин программа боюнча, Эреже плюс программасы, жол эрежеси, знактар боюнча билесиздер, бул 2016 жылдан баштап эле Ынтымак телеканалында телепрограмма болгон. Ошол телеканалдан чыгып, телеканалдан элге таратылып, ушундай көрүүлөр болуп турган. Эмнени айткым келип атат? Азыркы учурда баардыгы эле соц тармак иштеткендер, Instagram, TikTok, дагы башкалар. Баардыгы ошол биздин мурдагы тарткан видеолорду алып, ошол жаңы мыйзам чыгып, баардыгы азыр паника болуп атат экен да, айдоочуларчы. Эми кантебиз деп. Ошондой болуп аткан учурда биздин эски видеолорду алып, баардыгы эле баягынтип туура эмес жооп берип калганы бар, туура жооп бергени бар. Ошолордун артына кандайдыр бир прикол, күлкүмүштүү бирдекелерди, смайликтерди, ушундай нерселерди коюп, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн, өздөрүнүн жеке просмотру, өздөрүнүн аккаунтун өстүрүш үчүн ошол видеолорду пайдаланып атат да. Биз биздин видеолорду алып, жүктөп, ушул жол эрежесин бирөөлөргө үйрөткөнгө, салым кошкондорго каршы эмеспиз. Бирок жанагынтип ашыкча смайликтерди кошуп, ашыкча бир нерселерди кошкондорго биз каршыбыз. Менин жеке оюмда, мен өзүм да каршымын, ушундай нерселерге болушун каалабайм. Ошондуктан баардык ушул соц тармакты колдонуп аткандарга кайрылат элем. Ушундай видеолорду ашыкча смайликтери жок, жөн эле киргизгиле эле просмотр кете турган нерсесиники кете берет. Аны биздин бул программаны чыгарыштан негизги максатыбыз эмне болгон? Жол кырсыктары болбосо экен, ушундай кырсыктардын алдын алсак экен, ар бир айдоочу ушул жол эрежесин билип алса экен. Жолдо жүргөндө мисалы өзүңү ойлобосоң дагы башка бирөөнүн өмүрүн, башка бирөөнүн келечегине балта чаппашың керек да. Ошон үчүн ар бир айдоочу жоопкерчиликтүү айдашыбыз керек. Мисалы элементарный нерсе, дистанция, мисалы жолдо баратканда дистанция сактабайбыз. Азыр мисалы мен артымда бир машина келип атат, бул аябай жакын айдап келатат. Мен анткени секин айдап кетип атам, өтө акырын кетип атам. 60ка деле жетпей, 55-56да кетип атам да. Ушундай нерселерде баардыгын бир нормаларын сактап жүрүшүбүз керек да. Бул баягы бирөө үчүн эмес, өзүбүз үчүн. Кудай сактасын, бир нерсе болгон болсо, ошол машинедеги же болбосо сен сүзгөн баардык нерсе аманаты сага өтүп калат. Айдоочуга өтүп калат. Ошондуктан ушул нерсени баардык мындай кенен ойлонуп, кенен бир ой жүгүртүшүбүз керек да. Анан көпчүлүгү жазып атасыңар, баягы мурда деле жазышкан, азыр деле жазышса керек. Силер адамдарды тартып чыгарганга акыңар жок депчи. Туугандар, биз бир дагы адамды ушул күнгө чейин, ушул телеканалда жүргөндөн баштап, андан чыккандан кийин өзүм да тарттым, ушул күнгө чейинки бир дагы адамды, туугандар, мен баягындай эмеси жок, өзүнүн уруксаты жок тарткан эмесмин, туугандар. Ошол биздин видеого тартылган адамдардын баардыгы билишет, өздөрүнүн макулдугу менен болгон нерселер. Мындан ары дагы Кудай буйрса ошол эле тактикада иштейбиз. Ошондой, туугандар, ошондуктан бири-бирибизди колдошубуз керек. Биз керек болсо бири-бирибизге жакшы жагыбызды көргөзүп, бири-бирибизге үлгү болуп, бири-бирибизге күзгү болуп, мындай оңдошубуз керек да бири-бирибиздичи. Качанга чейин эле баягы бирөөнүн уят болгон видеосун, бирөөнүн айбырын ачылып калган видеосун шылдыңдап жүрө беребиз. Мисалы ушул күнгө чейинки биздин Эреже плюс программабыздан чыгып, ошол телеканалдан чыгабы, жеке менин соц баракчаларымдан чыгабы, чыгып баягы бир-эки суроолорго жооп бере албай калса, достор кадимкидей шылдыңдап, кадимкидей аны төмөн көргөн адамдар бар экен, астагфирулла.
Бирок ошонун баардыгы туура эмес туугандар. Ошол адам видеого түшүп ошондой бир жол эрежесин билбей калгандыгы менен силер жыргап күлүп атасыңар, бирок өзүңөрдүн башыңарга келгенде силер деле билбейсиңер туугандар. Мен билет элем, кыйын элем дегендер келип ушул күнгө чейин бизге издеп жүрүп, телеканалдын алдына чейин барып жүрүп, тартылып знактарга жооп берип чыккан. Анан көпчүлүгү да ойлойт экен да, ушу эстегенде айтып кое берейин туугандар. Баягы жалаң билбегендерди чыгарат деп ойлойт экен да. Бирок чындыгында бизде жол эрежесинен мурда мынчалык көңүл бурулган эмес туугандар. Ар ким ар кандай каалагандай айдаган. Азыр эми мына акырындан камералар коюлат, акырындан бүт нерсе коюлуп атпайбы? Ошонун баардыгы коюлганда акырындан бизди өзүбүз менен өзүбүз бири-бирибизди тарбиялап атабыз туугандар. Ачыгын айтыш керек да. Мисалы камерадан 4000 сомдон, 3000 сомдон штрафтар 4 жолу 5 жолудан келгенден кийин кадимкидей момоюп калып атабыз да, ачыгын айтканда. Акырын айдап калып атабыз. 40 деген жерде 30га чейин түшүп алып атабыз. Мисалы 60 десек 40та айдап атабыз. Бул баягы да ушуну менен тарбиялап атат бизди. Буга чейин мисалы андай жерлерде, мисалы мен Ошто жүрөм, Ош шаарынын ичинде айдагандарын көрсөң оозуң ачылчу эле. Азыр андай нерсе жок. Азыр бүт жерде камера. Келечекте бул камералар дагы көбөйөт. Ушул менен мамлекетке акча түшөт, туура. Аны туура пайдаланса, ал жагы жакшы. Туура пайдаланбай көзөмөл жок болуп калган болсо, анда бул элдин акча төлөгөнү дагы эле бир жөн эле элди кыйнаган менен эле барабар болуп калат да. Мен ойлойм ушунча нерсени кылып аткандан кийин ал көзөмөлүн дагы Кудай буйрса эске алып бардыгын кылышат деп. Анан жол эрежеси боюнча туугандар, знактар боюнча бир эле бизден эмес, бүтүндөй Кыргызстан боюнча чыгарса мен каршы эмесмин да, мен кайрадан колдоймун. Мисалы Эреже Плюсту Кыргызстан боюнча биз жаңыдан баштаганда Таласта 3 канал деген бар экен. Ошол жакта Нурлан деген жигит бизден жашуулуу, бирок аябай бир кругозор кенен жигит экен да, дос деп биз кичинекей болсок да, давай ушундай бир элге үйрөтөлү колдон келишинче. Баягы ар бир нерсени акын бериш керек экен да. Мисалы биз телеканалда иштедик, телеканалга чыкканда бизди 3 миллион, 4 миллионго чейин адам көрөт экен эле. Азыр канча көрөт билбейм мисалы. Ошондо бизди көрүп атканда биз ошол учурду пайдаланып, элге бир туура нерсени жеткиргенге милдеттүү болот экенбиз. Бизге аманат нерсе болот экен туугандар. Ошон үчүн ушундай нерселерге рисковать этип, анча-мынча кишилер жаман көрсө дагы, жакшы көрсө дагы ушундай нерселерди тартып чыгарганбыз да, ачыгын айткандачы. Эми мындан ары дагы азыр деле телеканалда иштеп аткан биздин коллегалар бар, ошолорго деле айтабыз ушундай аманатты. Азыр бир эле телеканалда эмес, мына соц тармакта деле ар бир нерсенин акысын беришибиз керек туугандар. Соц тармактын дагы акысын беришибиз керек. Биз ушул аркылуу элге маалымат жеткирип атабыз, ушул аркылуу бизди эл таанып атабы. Демек, бул жерде дагы акысын беришибиз керек. Акысын кантип беребиз? Акчалай бериш шарт эмес. Жок дегенде туура маалымат беришибиз керек. Туура маалымат. Жок дегенде элге пайдасы тие турган нерсени тартышыбыз керек жана көргөзүшүбүз керек туугандар. Ошондуктан баардык жагынан эске алышыбыз керек. Баягынтип өтө көп акылдуу сөздөрдү айтып атат деп жаман ойлобоңуздар туугандар. Баягы күйүк мындай жан кейигенде айтат экенсиң ушу пайда болуп калса деп. Анан өзү эч нерсе кылган эмес мисалы. Кээ бир адамдар өздөрү эчтеке кылган эмес. Бирок комментарий жазса, бир сүйлөсө, бир чучка жеткирип сүйлөгөн моменттер болот экен да. Эми мен мисалы YouTube'дагы комментарийлерди окубайм туугандар, ачык эле да. Instagram'дарды дагы окубайм, атайын балдар бар. Негатив жазгандар, сөгүнүп жазгандардын баардыгын автоматтык түрдө блокко тыгып таштайбыз. Анткени сөгүнүп жазган, уят нерсени жазган адамдан жакшы нерсени, бир жакшы сунушту деле күтүштүн кажети жок да. Ал ошондой негизи табиятынан ошондой, анан өзүнүн бетин көргөзбөйт, бүт бардыгы бетин жашырып алган, бир картинканы коюп алган. Бетин коюп жазган болсо мен мисалы сразу эле ачыктап чыгарып коем. Мына ушул кебетедеги адам ушундай ойлонот экен, жана ушундай сөгүнүп жазып атат депчи. Ошондуктан туугандар баарыбыз бири-бирибизди мындай, баягы сөз бар го, жакшылыкта жарышайлы дейт го. Жакшылыкта жарышкан өтө сонунда туугандар. Баягы YouTube'да дагы эң көп 3 минутта, 4 минутага чейин эле көрөт экен да, биз эми жарым саат сүйлөп салышыбыз мүмкүн. Калганы көрүлбөй эле калып калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир нерседен сабак алсак, бири-бирибизге жакшы мамиле кылсак, мына орозо, быйылкы орозо кандай сонун берекелүү болду. Алланын кудурети менен быйылкы орозодо биз Кытайда болуп калдык туугандар. Мен Кытайда болуп калдым, ошо Кытайда жүрдүм. Күн аябай ысык, Кытайдын Гуанчжоу деген шаарында болдук.
күн ысык болду. Бирок орозо жеңил болду туугандар. Анткени бир иш менен алек болдук да, бошогон жокпуз. Ооз ачарга шашабыз, бирок ошол ооз ачарга чейинки, ооз беккенден баштап ооз ачарга чейинки убакта такыр бошогон жокпуз да. Бул дагы Алланын баягындай берген неаматы. Берекелүү кылды, Кудайга шүгүр, бир наалыш жок, нааразычылык жок дегендей. Эми ошо туугандар, тынч болгула, Кудай буюрса ушул соц тармактардан көрүп туруңуздар, жазышып турайлы, кабарлашып турайлы. Мисалы биздики бардыгыбыз эле ачык. YouTube ачык, Instagram, TikTok, даже WhatsApp номерлер бүт бардыгы эле ачык. Мындай жашырган эч нерсе жок. Элден особый болуп бир башка жакта жүргөн жерибиз жок. Ушу элдин катарында элебиз. Дагы эмнени айтабыз эми? Ошо аманчылыкта жолугайлы достор. Эми анча-мынча сөздү баягынтип күйүгүп айткан менен кээ бир адамдарга катуу тийип калышы мүмкүн. Ошондой учурлар болуп калган болсо кечирип коесуздар. Кудай буюрса сиздерден дагы жакшы идеяларды, жакшы сунуштарды күтөбүз. Ушул жол эрежеси боюнча, жанагы мыйзам боюнча дагы алар дагы кабыл аларда дагы бир элге жарыяласа керек. Ошол жарыялаган учурда биздин дагы үнүбүз жеткен болсо колдон келишинче айтабыз. Бирок мен өзүм жеке оюм баягынтип жол эрежесин бузган учурда эле айдоочулугун знактарды сурап, суроолорду берип, анан жооп бере албай калса эле стоянкага алып кирип, айдоочулук күбөлүктү алып коюп, кайрадан экзаменге жөнөткөн беренелерине мен каршымын туугандар, ачык эле да. Андай болушу билбейм. Көпчүлүк биз деле падышага баш ийебиз. Ханга баш ийиш бизге милдет да. Эми баягы Библияда дагы атаган баш ийесиң го. Дал ошондой эле бизде анчалык деле баягынтип каршы чыга албашыбыз мүмкүн, бирок жеке оюбузду айтып, ушундай туура эмес нерседен кайтарганга бир кичине аракет кылып атабыз, Кудай буюрса. Ассаламу алейкум.